70 жаштагы Калыскан Назаралиева кыштын күнүндө минтеп арыктан суу ташууга мажбур. Бирок бул сууда ичкенге жарабайт. Ал эми үй бүлөдө ичке жарап турган кызы Мүрөк да жүрөгүнүн операция болгондуктан оор көтөргөнгө мүмкүн эмес. Мындан улам бул түшүк Калыскан эненин башына түшкөн. Балдарга чай пай оокат кылганга магазинден суу сатып келип берип атам. Анан кийин туалетке куйганга мына эреке эшиктин алдынан суу чыгып атты эле. Анысы да чыкпай калды. Бак карып калган мага кызым кыйын болуп атат. Мына эреке арыктын ичинен эңкейип барам деп жыгылып да кетип атам. Калыскан Назаралиеванын үйүндө таза суу дээрлик 2 жылдан бери чыкпай келет. Үй бүлө ичүү үчүн сууну дүкөндөн сатып келип, ал эми башка муктаждыктарга жол жээгиндеги ичкенге жарабаган арыктын суусун колдонуп жатат. Бул азыр но жерде иштебей атат деп эсим да, бул жакта деле чыкпайт суу. Ноль. Вообще суу жок. Мен деле эмес, бул двордун баарында жок ондой суу. Бирок үйдө суу чыкпаганы менен таза суу үчүн төлөмдөргө дүмүрчөк ай сайын келип турат. Тургундар бул маселе менен мэрияга да кайрылган, бирок жарытылуу жооп ала элек. Бу жака ооба сууга деп мына квитанциялары бүт. Бир акыркы гана 3 айбы канча айдыкын 700 сомдо отказ кылдым мен. Төлөбөйм. Эмнеге төлөйм мен? Сууну өзүм ташып ичип атсам. Бизге мына водоканалдан от души жооп жок. Сүйлөшпөйт. Өзүңөр чуркагыла, өзүңөр кылгыла, тендер ойношот, жаңы тарттыргыла, пожалуйста. Болду, ушул эле жоопту алып атабыз биз азыр. Анан айла жок, ушу силерге кайрылууга туура келди. Ушу Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевга жетсин, ушу элдин үнү, мэриянын жанында жашап атабыз. Суу жок. Назаралиеванын үйү шаардын чак ортосунда, Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан. Бул жердеги 8 үй бүлө ушундай эле абалда жашап жатат. Алар 1 ай мурун сырттагы түтүктөн ылбып чыккан сууну ташып колдонушчу. Бирок бул түтүктөн да дээрлик 1 айдан бери суу чыкпай калган. Ушу жерден баардык семья алып ичип аткан маалда муну кайсы жыл экенин тактап айта албайт экен. Бир жылы келип водоканал ушу кранды жапкыла да үйүңөргө тартып алууга барыңар деп жаап кеткен. Анткени шотко акча төлөбөйт экенсиңер общий депчи. Какой-то үй бүлө төлөбөй койгондо окшойт. Анан кийин буну жапкандан кийин биз баарыбыз үйүбүзгө тартып кирип кеттик. 1-2 семья эме кылбай калган үчүн берди ачып алганбыз. Азыр бул жерде напор азайып, эгер ошол маалда бул турба эскиргенин билгенден кийин, схемада жок экенин билгенден кийин жаңы тарткыла деп ошол маалда келиш керек эле да, балким арзаныраак болуп ошол маалда тартып алмакпыз. Чечкүндүү адам жок да, мындай күйүмдүү адам жок. Могул жерде адамдар монтуп суу жок болуп атат экен, ташып ичип атат экен деген ой эч кимде жок. Ар кимдин жашоосу өзүнүкү менен өзү. Мэриядан келип деле ошол жок эле нерсени сүйлөп кетишет, ол эчтеке чечилбейт да аны мененчи. Мен Обкомский домдон алып келип ичип атам, ташыпчы. Ошол жака барам, маршрутка менен келатканда кайра маршрутка менен алып келем. Ал эми Ош шаардык суу каналы ишканасы бул маселеге ал жердеги суу түтүгү иштен чыкканын себеп кылууда. Алардын айтымында тургундардын өз каражатынан сууну борбордук жолдогу суу түтүгүнөн тартып кириши керек. Элдер азыр баягы полипке колдонбоо үчүн баардык үйлөрдө азыр басым аябай көп да. Анан чыкпай калды деген бул туура эмес сөз да. Бул жерде биз билебиз, бул жерде барачный үй болгон экен Сайдыбакта. Алар ошол бирлик колонка болгон да, мындайча барас үйлөрдө Сайдыбакта. Эми Сайдыбак булгандан кийин алса деле 30 жыл өттү. Алардын тартып алган ошол эле турбадан тарткан да. Ал турбанын ошол көлөмү жетпей да. Биринчиден мен буга чейин дагы ушундай арыздуулар болгон аларда. Бирок биз аларга айтканбыз. Мына биз тегиз суу берели, центральный жолдон суу кеңири. Ошол жактан өзүңөрдү акча чогултуп өзүңөр киргизип алсаңыздар суу болот дегенбиз. Бирок тургундардын көпчүлүгүнүн социалдык абалы оор болгондуктан каражат топтоого мүмкүнчүлүгү жок. Мындан улам мэриядан жеңилдиктер каралып, суу менен камсыз кылып берсе деген үмүттө. Наргиза Нарбай кызы, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.